Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздер менен бирге сериалыбызды андан ары уламакчыбыз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Ошентип каарманыбыз Волтер акчанын айынан кайрадан Пинкманга келгенин билебиз. Ал дегенде баягы чоң унаанын ичине кирип караса, Пинк баардыгын өзү жасаганга аракет кылып, бирок эч жыйынтык чыкпагандыктан ал жактын баары чачылып жатканын көрөт. Ошондо Волтер Пинкке мындан ары химиялык процесстердин баардыгын мен жасаймын. Сен болсо мен сураган керектүү заттарды таап келесиң жана мен жасаган заттарды сатасың деп тапшырат. Кийинки көрүнүштө Волтер жубайы менен бирге келип, дарылануу иштерин баштап, ал Скайлерге ар дайым мени менен бирге бул жака келбей эле койчу деп суранып, мен өзүм эле келип дарыланып кетип турам деп айтат. Эми Волтер дарылангандан баштап ар дайым куса бере турчу болуп калды. Ал дааратканадан жаңы эле кусуп чыкканда, Волтерге Хьюго аттуу окуу жайдын тазалык кызматкери жардам берет. Волт менен Пинк болсо адаттагыдай эле алыскы талааларга келип, иштерин башташып, химиялык процесс жүрө баштаганда Волт кайра эле кускусу келип сыртка чуркап чыгат. Ошол жерден Пинк Волтердин рак илдетине чалдыкканын угуп, Волтер эмне үчүн бул иштер менен алектенип акча тапкысы келип калгандыгын түшүнүп калат. Волтер өзүн өтө эле начар сезип жаткандыктан эми наркотикалык заттарды Пинк жазууну баштап, бирок ага Волтер баардыгын айтып көргөзүп турду. Бул кезде эксперттер текшерип изилдеп таап чыгышып, баягы беткапты Хенкке өткөрүп беришет. Көрсө изилдөөнүн жыйынтыгында беткаптар Волтердин лабораториясынан алынгандыгы белгилүү болуп калыптыр. Убакыт өтүп Волтер наркотикалык заттарды жасап бүткөндөн кийин Пинк аларды алып чекесинен эле кардар издеп сата баштайт. Бирок албетте бир аз гана бөлүгүн сатып калганын сата албай кайтып келгенде, Волтер ага болгону ушунча эле саттыңбы деп, биз бул заттарды өтө көп жасап, көптөн сатышыбыз керек, бизге көп акча керек деп айтып, дароо эле шаардагы бир кримтөбөл башчысына сунуштап көрмөкчү болушат. Бирок албетте жөндөн жөн эле барып кримтөбөлдөр менен иштешип баштоодо кыйынчылыкка турду. Волтер күн сайын эле дааратканада кусуп, тазалык кызматкери Хьюго болсо ар дайым ага жардам берип, анын артынан тазалап жүрдү. Кийинки көрүнүштө Хенк баягы беткапты көтөрүп алып, дал ошол окуу жайга келип калат. Албетте бул Волтерге тийиштүү экенин билип, дароо эле Волтерге келип сүйлөшө баштап, лабораториясын көргөзүүнү талап кылып, сенин лабораторияңда ушундай беткаптар же идиштер жоголгон эмес беле деп сураса, Волтер эмне дээрин билбей, ооба лабораториядагы кээ бир буюмдар жоголуп жатат деп коет. Бирок албетте Хенк досу Волтерден кымындай да шектенген жок. Алар ошол нерсени сүйлөшүп жатышканда кычагансып ага Пинкта телефон чалып калып, ал Волтерге мен бир наркотик боюнча иштеген алып сатар ортомчу кримтөбөлгө сүйлөшүү үчүн бара жатам деп айтса, Волтердин жанында Хенк тургандыктан Волтер макул деп эле телефонду өчүрүп коет. Анда Пинк байланыштары аркылуу жүрүп отуруп, акыры Тука деген кримтөбөлдүн бөлмөсүнө жетип келип, дароо эле өздөрү жасаган наркотикалык затты сатып алуусун сунуштайт. Анда Тука дегенде наркотикалык затты Пинктин өзүнө колдондуруп көрүп, андан соң өзү колдонуп көрөт да наркотикалык затты дароо эле жактырып, Пинк менен иштешээрин айтып, бирок биз силердин акчаңарды кийинчерээк беребиз, азыр болсо силер ушундай заттардан дагы да жасап келе бергиле деп айтса, Пинкке мындай келишим жакпай калат да, ал дароо эле наркотикалык затты алып качып кеткенге аракетин кылат. Бирок аны качырбай кармап калышып, Тука ага ошол жерден эле акчасын төлөп бермекчи болуп, сейфтеги акчаларынан алып Пинкке берейин деп жатып эле, дароо эле аны Тука өзү уртукмок ала баштайт. Ал Пинкти өтө катуу сабап салгандан кийин, сен кантип мени менен соодалашып жатасың? Бул аймакта наркотикалык заттар менен мен гана иш алып барам деп кыйкырат. Ал эми университет боюнча изилдөө жүргүзө баштаган Хенк жана анын тобу окуу жайдын баягы тазалык кызматкери Хьюгого келишет да сурак ала башташат. Анткени окуу жайдын лабораториясынын ачкычы химия мугалими Волтерде, тазалык кызматкери Хьюгодо жана башка 1-2 мугалим да бар болчу. Хенктин тобу Хьюгону текшерүүгө алышканда, анын унаасынан бир кичинекей наркотикалык зат дагы табылып калат. Башка мугалимдерден андай шектүү эч нерсе табылбагандыктан, Хьюго шектүү катары таанылып, дегенде эле ал жумушунан айдалып, андан соң сурак иштери улантылмакчы. Ушул нерселерди Хенк досу Волтерге айтып берип жатканда, Волтер дагы ичинен бушайман болуп, анын айынан башка эле бир күнөөсүз адам жумуштан айдалып сурак берип жатканына өкүнүү менен карап, бирок айласыздан эч кимге үн сөз чыгарбай өз иштерин уланта берди. Эртеси күнү ага бир бейтааныш адам телефон чалганда, Волтер дароо эле ооруканага жетип барып, ал жерде эс үчүн билбей жаткан Пинкти көрөт. Көрсө Тука аны өтө катуу уртокмокко алып, кабыргаларынан бери сындырып салыптыр. Волт адаттагыдай эле дарыларын ичүүнү улантып, эртеси күнү өзүн көзгөдөн карап, чачынын бир топ бөлүктөрү түшө баштаганын көрөт. Ошондуктан ал чачын кырып салып, эртең мененки тамактанууга отурганын көрөбүз. Эми Волтер Пинкти Тукага жолуктурган адам менен сүйлөшүп, өзү дагы Тука менен жолукмакчы болуп ага келет. Дегенде анда эч кандай курал жарак жокпу текшеришкенден кийин Туканын бөлмөсүнө киргизишип,
Волтердин колунда болгону азыраак наркотикалык заттар бар болчу. Волтер ал наркотикалык заттарды үстөлдүн үстүнө коюп, өзүн Тукага Хайзенберг деп тааныштырып, Тука андан сен бул жака эмне үчүн келдиң деп сураса, Волтер ага мен мурунку наркотикалык заттардын акчасын алганы келдим. Анан да менин кесиптешимди уртокмокко алып салыптырсың, анын ден соолугу үчүн да акчаңды төлөп бересиң деп айтса, аны уккан Тука өзүнчө эле каткыра баштайт. Анда Волтер дароо эле пландап келген ишин баштап, наркотикалык заттардын бирин алып, бул наркотикалык зат эмес деп айтып, дароо эле аны жерге катуу чаап жиберсе, химиялык процесс пайда болуп өтө чоң эмес жарылуу пайда болот. Волтер дароо эле калган жарылуучу заттарды да колуна ала калып, мен азыр мунун баарын чаап жиберсем имараттан эч нерсе калбайт. Баарыбыз тең ушул жерде өлөбүз. Мен айтканыман кайра кайтпайм деп айтса, эч нерсе кыла албай калган Тука айласыдан макул болуп, баягы наркотикалык заттардын акчасын берет. Ошол жерден экөө чындап келишим түзүшүп, Волтер ага дагы бир жуманын ичинде 1 килограмм наркотикалык затты жазап келип сатмакчы болот. Кийинки көрүнүштө университеттеги мугалимдер жыйналыш кылышып, баягы лабораториянын иши боюнча тазалык кызматкери Хьюго иштен айдалып, ага тиешелүү жазалар берилип жатканы менен полициялар Хьюгонун лабораториядагы бет каптарды уурдап кеткенин 100% далилдей алышкан жок. Ошондуктан бул нерсени өзүбүз дагы бир сыйрат тактап алалы деп өз ара сурамжылоо жүргүзүп чыгышат. Эртеси Волтер Пинктин үйүнө келсе эле, Пинктин үйүн ар кайсы кардарлар көрүп жатышкан болот. Көрсө Пинк үйүн сатмакчы болуп, өзү болсо баягы чоң унаанын ичинде жатыптыр. Волтер андан эмне үчүн сен үйүңдү сатып жатасың деп сураса, Пинк ага баягы болгон нерселерден кийин бул үйдө жашай албайм деп айтат. Анда Волтер Пинкке мен Тука менен сүйлөшүп келдим деп айтып, Пинкке бир канча суммадагы өзүнүн акысын берип, биз эми аны менен иштеше турган болуп калдык. Бир жуманын ичинде 1 килограмм наркотикалык зат жазашыбыз керек десе, Пинк Волтерге сен эмне акылыңан айнып калдыңбы? 1 килограмм наркотикалык заттарга керектелчү заттарды биз шаардын ичинен бир жумада кантип табабыз деп айтат. Ошентип алар бир жума бою аракетин кылышат да. Бир жумадан соң таштанды унаалар чогултулган жерден Тука менен жолугушат. Волтер Тукага 1 килограмм эмес бир аз гана наркотикалык затты берсе, Тука дароо эле аларга биз эмне деп сүйлөштүк эле деп ачуулана баштайт. Анда Волтер Тукага биз бул жумада керектүү заттарды издеп таба албай калдык деп айтып, бирок кийинкисинде 1 эмес 3 килограмм жазап келип беребиз. Биздин акчабыз жетпей калып жаткандыктан силер бизге бере турган акчаны алдын ала беришиңер керек деп ишендирет. Анда Тука макул болуп аларга көптөгөн суммадагы акчаны алдын ала берип, бирок кийинкиде баардыгы айтылгандай болбосо, силер менен өтө эле башкача сүйлөшөм деп өтө коркутуп кетет. Ошондон кийин Волтер эмне кылсам деп кечке ойлонуп жатып, мурун алар псевдоморфин деген затты колдонушуп, бирок азыр андай затты такыр эле таба албай жатышкандыктан, химик баардыгын изилдеп отуруп, псевдоморфиндин ордуна металамин деген затты колдонуп көрмөкчү болот. Ошол эле учурда Волтер үй бүлөсүнө жана досторуна эч бир нерсени билгизбей, кадимкидей эле жашоосун өткөрүп жатты. Бирок ал жумуштан кийин кайдадыр эле жоголуп, караңгыда келип жатканын байкаган аялы ошол жөндө сурап баштаса, Волтер аны тынчытып, мен эмнегедир азыркы учурда жалгыздыкты каалап жатам. Жумуштан кийин жаратылышка чыгып жалгыз сейилдеп келем деп коет. Эртеси Волтер менен Пинк металаминден башка заттардын баардыгын сатып алып даярдашып, ал эми мынчалык көп металаминди деле эч жактан чогултуп сатып ала албай тургандарын билишип, изилдеп жатып бир заводдон көп сандаган металаминди да уурдамакчы болушат. Волтердин химиялык билими кайсыл жерден болбосун керегине тийип, ал термит деген затты жасап чыгат да, анын жардамы менен кез келген кулпуну эритип сындырып салууга болот экен. Ошентип алар түндө заводко уурулукка жөнөшүп, кароолчуну кечке аңдып жатышат да, кароолчу дааратканага кирип кеткен кезде анын сыртынан бекитип салышат да, имараттын кулпусун эритип сындырышып, чоң бир челектеги металаминди көтөрүп кетип калганга жетишишет. Эртеси алар ишти кылмакчы болуп, баягы чоң унаа менен талаага жөнөмөкчү болуп жатышса эле, чоң унаа ошол жерден бузулуп таптакыр эле ишке жарабай калат. Анда айласы кеткен Волт менен Пинк убакыттан уттурбай эле деп, ошол эле Пинктин үйүнүн жертөлөсүнө жазамакчы болуп калышат. Дал ушул учурда үйдү көрүүгө кардарлар да келе башташып, Пинк үйдү сатып берүүчү кызматкерге кардарлардын эч кимисин жертөлөгө киргизбегиле деп тапшырат. Волтер жертөлөдө ишти аткарып жаткан кезде үйдү сатып алмакчы болгон кардарлар жертөлөнү да көрмөкчү болушуп, айласы кеткен Пинк жертөлөдөн чыгат да кардарлардын баардыгын кубалап, болду үйдү сатпай калдым деп коет. Кечинде ишти бүтүрүп үйүнө келген Волтер аялынан сурап, эгер мен кандайдыр бир ууру же кылмышкер болсом эмне кылат элең деп сураса, анын мындай сөздөрүнө таң калган жубайы Скайлер эмне деп эле жатасың деп анын сөздөрүнө маани деле берген жок. Ошентип Волтер менен Пинк бул жолу өлгүрүшөт да, баягы эле жерге Тука адамдары менен келип, алар менен жолугушат. Тука Волтерден айтылган салмактагы наркотиктерди алып, бирок бул жолу наркотиктердин өңү көк экенин көрүп, кайра эле ызы-чуу сала баштайт. Анда Волтер Тукага металаминдин айынан ушундай көк түстө болуп калгандыгын айтып, бирок өңү кандай гана болбосун сапаты дал эле мурункудай деп айтат. Тука дароо эле ошол жерден колдонуп көрүп жактырып, айтылган акчаларын толук берип, эми биз силер менен узак убакытка иштешебиз деп келишим түзүшөт. Ошол жерден Туканын өзүнүн эле бир адамы туура эмес сүйлөп алып, Тука аны дароо эле ошол жерден өтө катуу уртокмукка алып салат.
калат. Ал көрүнүштү көргөн Волтер кандай гана ташбоор киримтөбөл менен кызматташа баштаганын билип, адам болуш аста жаман болуш бир паста дегендей, Волтер бир заматта эле ушундай өтө жаман жана кылмыштуу иштерге аралашып калганына өзү деле ишенбей турду. Дал ушундайча сезон соңуна чыгат достор. Кийинки сезондордо мындай кылмыштуу иштердин жыйынтыгы, кесепети кандай болоорун сиз менен биз чогуу көрөбүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.